2025-2026 окуу жылында Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтөт. Буга байланыштуу быйыл мектептерге 1-2 класстарды жаңы система менен кабыл алуу жүрөт. Балдарды мектепке каттоо түндүк тиркемеси аркылуу ишке ашат. Мурда балдарды мектепке каттоодо 5ке жакын ар кандай күбөлүк талап кылынса, эми бул талаптар жоюлуп, мектепке кабыл алуу жөнөкөйлөштүрүлдү. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлиги балдарды каттоо жана 12 жылдык окутуу боюнча тегерек столдорду уюштуруп жана аймактарда түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп жатат. Министр Догдургүл Кендирбаева өзү баш болуп, областтарды кыдырып, жеринде мугалимдер жана ата-энелер менен жолугушууларды өткөрүп жаткан учуру. Өтүп бара жаткан жумада Ош жана Жалал Абадка келип, мугалимдер менен ата-энелерди түйшөлткөн мектеп имараттары, окуу куралдары сыяктуу бир топ маселелерди ортого салып, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдоруна токтолду. Союздан калган эски билим берүү системасын талкалап, дүйнөлү тандаган жаңы нукта ишке ашырууга аракет жасап жаткан 12 жылдыктын чоожайы Акылай Карабаеванын материалында кенен түшүндүрүлөт. 12 жылдыкка өткөнү коркпош керек. Кайсы мектепке жазылганы автоматтык түрдө чыгып калат. Мугалимдин жүгүн өтө жеңилдетип. Балдарды мектепке каттоонун бардык процесси жеңилдетилди. Жаңы окуу жылында ата-энелер балдарын түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу каттай алышат. Мурда бул үчүн 5ке жакын ар кандай документтер талап кылынса, эми бул талап жокко чыгарылып, ата-энелер өз телефону аркылуу баланы мектепке бир нече мүнөттүн ичинде жаздырса болот. Ошол ата-энесинин каттоосу боюнча ата-энесинин түндүк тиркемесине баланын кайсы мектепке жазылганы автоматтык түрдө чыгып калат. Ал чыгып калгандан кийин ата-эне ошол түндүк тиркемеге кирип, түндүк тиркеменин кызматтар бөлүмүнө кирип туруп, ошол жакта жазууну тастыктайт, же болбосо жазуудан баш тартат. Түндүк тиркемесинин кызматтар бөлүмүнө киргенден кийин билим бөлүмүнө кирет. Билим бөлүмүнө киргенден кийин ошол жакта мектепке онлайн жазылуу кызматы чыгат. Ошол кызматка киргенден кийин ал жакта кызматка берүү, өтүнмөнү берүү кнопкасын басат. Ал кнопкасын баскандан кийин ата-энеге тиешелүү ошол 1 класска бара турган балдары чыгып калат. Ошол балдарын тандап туруп, андан кийин кийинкини баскандан кийин ошол жакта кайсы мектепке жазылгандыгы чыгат. Мектепке каттоо 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи этапта түндүк аркылуу ата-энелер баласы жазылган мектепти ырастайт же баш тартат. Эгер тиркеме көрсөткөн мектептен баш тарткан болсо, анда ата-энелер экинчи этаптагы эрежелерге ылайык мектепке киргизиши керек болот. Түндүктө баланын кайсыл мектепке катталганы чыкпай калса, анда калкты тейлөө борборлоруна кайрылуу керек. Ата-эне баланы тандагандан кийин мектеп чыкпай калса, анда ал дагы ошол өзүнүн жашаган тууралуу каттоосун, пропискасын дагы ошо цондор аркылуу такташ керек. Эгерде ата-эне 1-июнга чейин, негизи ата-эне 1-июнга чейин ошол тандалган мектепти тастыкташ керек. 1-июнга чейин эгерде ата-эне тастыктабаса, анда ошол мамлекет тарабынан гарантияланган мектеп ордунан кол жууп калат. Ошондуктан биз чакырат элек ар бир ата-энени, же эгерде түндүк тиркемеси жок болсо, анда сайтка деле кирип, ошол жерден дагы сөзсүз баласын ошол мектепке барабы, барбайбы ошону тастыктап коюшун суранат элек. Андан кийин эгерде мен ал мектепке барбайм десе, анда ошол тиркемеде мен баш тартам деген кнопканы басыш керек, баскычын. Бирок ал жерде ошол эмне үчүн ошо баш тартып атканын дагы көрсөтө кетиш керек. Быйыл Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтүп жаткандыктан окуучулар бир учурда 1-2 класска кабыл алынат. Тактап айтканда 2019-жылы төрөлгөн балдар 1-класс, ал эми 2018-жылы төрөлгөндөр 2-класска катталат. Министрликтин маалыматында быйыл республика боюнча 151.742 бала 1-класска барса, 98.258 бала 2-класска кабыл алынат. Система болсо автомат түрдө эле кайсы класска барарын
тандап койгон. 18 жылдык балдар болсо 2 класска барат сөзсүз түрдө. 19 жылдык балдар 1 класска барат. Бирок арасында 19 жылдык балдар предшкольный подготовка өтүп калган балдар бар. Аларды 2 класска барыш үчүн сөзсүз түрдө балалык системасына катталыш керек. 12 жылдык окутуу системасында окуучулар ата-энелерге гана эмес, мугалимдер үчүн дагы жеңилдиктер каралган. Алсак, өлкө аймагындагы окутуучуларга ноутбуктар берилет. Ушул тапта аларга бериле турган ноутбуктар 3 айлык текшерүүдөн өтүп жатканын министр Догдургүл Кендирбаева билдирди. Мугалимдин жүгүн өтө жеңилдетүү, бюрократияны азайтуу максатында ар бириңиздерге алтын казык программасынын алкагында ноутбук берилет. Ал ата мекенде жыйналат. Эң башкысы бүгүнкү күндө силердин 200 кесиптешиңиздер 3 айлык сыноодон өткөрүп жатат. Анын бышыктыгы, иштермандыгы, программаны көтөрө алабы, бардыгын карап туруп, май айынан баштап силерге туташ ичинде бүт программа, сценарий, кампаны көрдүңөр да, ошонун баары жүктөлөт. Сиздер үчүн жасалма робот мугалими иштеп, сабактарыңарды дагы иштеп берүүсүн толугу менен киргиздик. Министр Жалалбатта билим берүү уюмдарынын жетекчилери жана мугалимдер менен жолукту. Жыйында 12 жылдык окутууга даярдыктар тууралуу сөз болуп, билим берүүнүн жаңы мамлекеттик стандарттары бекитилгенин билдирди. Ал эми предметтик стандарттар иштелип, коомдук талкууга чыгарылганын кошумчалады. Биз бүгүнкү күндө 12 жылга өтүшүн бүтүндөй укуктук мыйзам ченемдердин нормативдик актыларын баарын кабыл алып бүттүк толугу менен. 52% жумуш аткарылды. Мугалимдер окутулат. Жогорку окуу жайдын педагогдорду даярдоо стандарттары толугу менен өзгөртүлөт. Талаптардын баары катуу болот. Жаңы окутуу системасынын окуучулар үчүн артыкчылыктары көп экени айтылды. Анткени мектептен эле кесипке даярдалып, багыт алууга, жаңы педагогикалык ыкмалар менен сабак өтүүгө жана билим деңгээлин жогорулатууга шарт түзүлөт дешет. Жыйында окуу китептери, имараттар боюнча маселе чечилип жатканы кошумчаланды. 12 жылдыкка өткөнү коркпош керек. Анткени балдардын убакыты узарбайт. Даярдоп 1 класс болуп калат. Мектепте даярдоп 1 класс болот. Ошону менен ошондой эле 12 жыл болот, бирок кеп башка да болуш керек. Ошонун баарын 1-сентябрга чейин даярдап, жакшынакай камсыз кылып, керектүү куралдар менен, методикасы менен, китептер менен ошондо баары жакшы болот. Билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева Жалалбаттан мурда Ош шаарында мугалимдер менен жолугуш өткөргөн. Анда 12 жылдык окутуу системасынын максаты Кыргызстандагы билим берүү сапатын жакшыртуу маселелери талкууланган. Акылай Карабаева, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.